Shakira deydi. Assalamu alaykum hurmatli Moskvada mekendeshlar, amansizlar. Sizlar men Qayradalni Moskva var. Moskva var. Mana o'zingizlar ko'rib turganda bugun Qirg'izlarning fermasida turamiz, tug'anlar. Mana uylarni qarasangizlar. O, jig'ilib qoldi. Qadimki süt beruvchi uylardan parodisi uylar. Mana o'sha fermani sizlar bilan bir qator to'liq tanishtirib chiqaylik. Uylardan sirtqari bu yerda qo'ylar, echkilar, ondan sirtqari esalu joylari, tovuqlar bor ekan. To'liq sizlarga bir tanishtirib chiqaylik tug'anlar. Bular tek ekan. Bular etga so'ygunga urug'ni olgani. Bo'ldi. Demek buna daha torpaqlar bor ekan bu yerda. Şartı jonda bir qator aytib ketelim mana bu uyxonaning shartini mana. Bu yerda polni утепленный ekan. Qishda da suvayt, jazda isivayt. Ariston bor, issiq suv doimo chiqib turadi ekan mana, issiq suv. Ondan sirtqari buna apparatlar olingan süt uchun atayin. Uylarda sağğanı apparatda sağışat ekan, qo'lda emas, apparatda. Bu yerda jamxonasi bor ekan atayin. Bayağı jamg'irdan to'sib atayin emek qo'ygan quruq jamxona turadi mana, ko'rdingizlar. İçine jam qo'yishadi ekan. Uyxonaning cho'ngligini ko'rib qo'yingizlar mana, o'ta cho'ng. Bu birinchi qurilish. Ondan sirtqari mana joyni bir qator ko'rsatib ketaylik. Mana jamxonani ko'rdik. Joyni ko'rsatib ketaylik. Mana itning ati Shakira. Özünün aziyat itlerinden ekan. Bulcağı to'qoy. Nega bulcağı to'qoy tuganlar? To'qoyga oşol echkilerdi baksa bo'ladi deydi. Uylarda baksa bo'ladi deydi. Qo'yaver, turib. Alemi bu joyning bu jog'i mana ko'rib turgan ushul yo'l, ushul yerga yaqinda yo'l to'lig'imen qurilib bitsa, yo'lning bu beti mana zabordan boshlab ушул забор менен толугу менен тосулган жер ушул фермага караштуу. Тура? Толугу менен. Жалпы аянты примерно 3 гектар дейт. 3 гектардай бар экен. Анан бул жерде атайын уйлар үчүн даярдалган дагы бир имарат бар, курулуш. Мынеке. Учурда уйлар жок экен, бирок толугу менен жакшы материалдардан болгон, утепление болгон мына. Kışta dağı soğukta звукоизоляцияны gördünüz. Даже mına aynekleri dağı plastikten. Bizde ayıldağı uylar mınday bolboyt даже. Учурда ушул жерге уйларды бакса болот экен, bir 30да үй батат дейт туугандар. Уйлар аз болгондуктан азыр чөпкана кылып чөп жийип койгон. Янда bir көрсөтүп кой мына. Атайын уйларга даярдалган мына 30да үй батат экен. Көрдүңүзбү? Ya bismillah. Nake. Жердин кеңирлигине караңыздар мына. Буягы тоқой. Буягы жайыт. Шакира, не дейсиң? Мына туугандар көргөн бул уйканадан кийин бул жагында да толугу менен фермага караштуу эмелер бар. Мына кудукту караңыздар. Кадимки кудук. Ушул кудуктан суу ичебиз деп таза өздөрү казып, өздөрү курушкан кудук экен. Азыр ичинде таза суу бар экен. Андан сырткары бул жерде мотор менен да суу чыгарышат. Кадимки казылган кудук. Мынеке. Так, бул жерде дагы бир азиатский порода ит бар экен. Мынеке. Тоуктарды көрүп коелу. Туугандар. Тоуктар. Мынеке. Bir 30'day tovuq var okşa, 20-30'day. Основной жұмыртқа qağı? Жашағанға болады, ha? Vagonka. Pechkası var, bardық şartları var eken. Mıneke tuğanda, için bir körsötüp koyulu? Mıneke. Şartları жақсы eken mına, gördüңөр mü? Taza. Жұмысшылар bağı mal bakkan, uysağan жұмысшылар emek sabılıdı. Бұл жағы да бар екен мына. Двуспальный кроваттар менен. Бұл жерде мына печка қойылып тұр туғандар. Печка менен ысытылып, қадимкідей
Бұл жерде жылу жұмшақ жасаса болады екен. Утепленный вагончик екен. Свет бойынша кішкене айта кетсек туғандар, светті атайын өздері тарттырған екен, 115 киловатт тоғы бар екен. Атайын тарттырған трансформаторы башқа екен, а? Ошондой трансформатор қойып, мына столбаларды өздері алып келіп тұр, 115 киловатт дейді. Демек көп нәрсені улап, көп нәрсе іштетсе болады. Кәдімгідей эле ошол аппараттар иштейт. Бул тоғуктар калат дейт. Туғандар, мына ечкилерди көрдүңүздөр, мына. Кадимки сүткө атайын парадистей ечкилер. Бул ечкилердин саны 50дөй бар дейт. Ечкилер, чоң ечкилердин өзүнүн саны. Ал эми улактарын эсептеген эмеспиз дейт. Мына улактар жаңы эле туулуптур. Көрдүңүздөрбү? Эң чоң короосу ушул. Бұл жерде туғандар көрсете кетер бір қатар мынаке. Сүт сағаған аппарат. Ручной емес, қолда сағашпайды, ушул аппараттар менен сағайды. Ар бир ечкиге, мисалы ушул сүтүн объемуна жараша 2 минут, 3 минут, 5 минутка чейин сағалат экен. Мынандай бетондордо сакталат таза. Андан сырткары мына чөп жеген, коюлган жерлерди көрдүңүздөрбү? Толугу менен бул ферманы өздөрү иштетебиз деп салышкан негизи. Кол бала кылыпчы. Мына бардык шарттары менен. Ичи жылуу. Бирок тилекке каршы ал пландары өзгөрүлүп азыр сатканга туура кептир. Ошондуктан сатыкка койдук дейт. Мынакей эчкилер бир көрсөтүп кой мынакей. Бул жакта дагы ушул эчкилер чөп же ушул жерде жаша, ушул жерде сүт беришет. Мына бул жакта дагы турушат мына эчкилер. Мынакей төрлөп келгенде бул жерде өзгө керектүү жабдыктар бар экен. Андан сырткары бул жакты көрсөтүп коем. Бул жерге дагы ошол эчкилерди коюп, ондо эчкини коюп ушул жерге саайбыз деп план кылган экен баягы. Атайын доилка кылып туруп. Коюп сразу сааганга. Толук менен бүтпөй калыптыр, кичине иштери бар экен. Так. Андан кийин мына, андан сырткары сактаганы холодильниктер иштейт дейт. Мына морозилкалар иштейт экен толугу мененчи. Бардык аппаратура иштейт. Иштеп турган аппараттар. Жакта көрөлүчү, бисмилла. Кандайсыңар? Мына холодильник, бул жерде сыроварня деп коет экен. Сыр жасап, сыр даярдайт экен, сыр. Андан сырткары ошол өздөрү иштегендер отуруп, чай ичип, сүт дагы автоматически саалып, каймак чыгат. Газ окшойт, а? Газовый баллон менен газ бар экен, газ иштейт экен, туугандар. Ушул турган, ушул көргөн нерсенин баары калат экен, туугандар. Жери менен, үйү менен, ичиндеги буюмдары менен, мал, эчки, уй, торпок, тооктору менен, даже иттери менен калат экен толугу менен. Нелер да ушул толугу менен карайт экен, а мына жолго чейин, а мына жол. Негизи документ боюнча бул жерге живой үй салса да болот экен, жылуу үйгө дагы уруксат бар. Кадимкидей келип жашап өздөрү ошол бизнес кылып, ферма кылып, уй, эчки багып, саап, союп, бойна кылса да уруксат бар экен өзү негизичи. Документ жагынан баардыгы жакшы дейт. Туугандар, мына бул жерде ошол өзү жашай турган үй экен. Ичи толугу менен шарттары бар дейт. Бул үйдө кадимкидей кирип, компаниялар менен келип, чай ичип, эс алып, отурса деле болот экен негизи. Мына келгенде немен коюп коюптур? Креслоны. Диван. Бисмилла деп ичин көрөлү мына туугандар. Мына биринчи комнат. Экинчи комнатта бар экен бу жерде. Мекен. Кадимкидей чакан компаниялар менен келип отурса болот экен. Холодильниктер бар экен бул жерде да, морозилкалар иштейт. Мына самовар бар экен, туугандар, самовар. Самовар. Нерде солун чөткө экен мына. Көрдүңүзбү? Чакан комната бар экен, мынакей. Кирип, эс алып бул жерге стулдар коюп отурса болот экен, чай ичкени. Өз негизи душка пландаштырган экен, азыр мына аристону бар экен. Туугандар, бир катар таанышып чыктык. Мына көрүп да чыктыңыздар. 3 гектар жери менен
ферма сатылат. Толық шарттары бар. Көрдіңіздер, шарттарыны бардық жағы жақсы. Қоролору жылу, жұмшақ. Бардық жоқ. Жаңыдан ғана құрылған екен негізелі. Аршалар бар екен бұл жерде мына. Туғандар дағы айта кетчү нәрсе, туғандар. Мына көріп тұрасыздар. Жаңы жол түшіп аттыр мына. Шағал таштар көріп отырсыздар ба? Құмдарды. Ошол жақтан жаңы жол түшіп аттыр. Бұл жол Москва-Казан жол екен. 25 минутта Москваға кирип барса болот екен ушул жол мененчи. Буюрса жакында ишке кирет дейт. Бир катар сиздер мындай толугу менен көрсөтүп кетейин мына. Ферманы мына көрүнүшүн көрдүңүздөр мына. 3 гектардын көрүнүшү мына. Толугу менен ушул фермага караштуу, андан сырткары мына жерлерди көрүп коюңуздар, ушул жерлер дагы. Мына жерлер толугу менен фермага карайт мына. Көрдүңүздөр? Ушул жерлерди кадимкиде жайыт катар иштетсе болот. Бул жерлерге беде эгилген. Кадимкиде беде орумда беде чыгып, бедени оруп алса болот. Толугу менен жашаганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ферманы өнүктүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Учурда телефондорго кайрылсаңыздар болот, телефондорду коюп коебуз. Тугандар, баасыны 45 миллион сүйлөшөбүз дейт. 45 миллион камы бар экен. Анан дареги боюнча дарегин да жазып коебуз. Экранда даректе жайгашкан. Экрандагы телефондорго кайрылыңыздар, тугандар. Андыктан бизнес баштайын дегендер үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк экен. Тугандар, аман болуңуздар.